Экинчи маселе акыйка. Акыйка деген эмне? Акыйка деген нерсе 3 мүнөтүбүз бар экен. Акыйка деген нерсе бала төрөлгөн мезгилде сойлунчу кой. Ошонун атын акыйка деп айтылат. Акыйка балдарга 2 кой, кыздарга 1 кой деп айтылып жүрөт. Бирок бул исламдын башында болгон өкүмү кеткен. Ханафи мазхабта буну мансух өкүмү кеткен. Качан бизге курбандык сою, курбан айтта курбандык соебуз го. Ошол бизге миллеттүү болгондо акыйканын өкүмү кеткен. Ошон үчүн Абу Ханифа ла ухиббул акыйка деген. Мен акыйканы жакшы көрбөйм. Ошон үчүн Имам Касани Al-Bada'i'u As-Sana'i деген китебинде ова акыйка исламдын башында болгон сумма нусиха анын өкүмү кеткен дейт. Азыр кылыш эмне десе мубах дейт. Кылсаң сооп албайсың, кылбасаң күнөөкөр болбойсуң. Ал эми курбан айтта курбандык сою важип байларга. Эми бир адам айтты да, мен союп кое берейинчи. Десе, ниетиңиз пайгамбарыбызга окшош же, осы бир мезгилде пайгамбарыбыз кылган экен деп туруп кылсаңыз, ниетиңизге жараша мүмкүн сооп аласыз. Себеби тамакты жеш дагы мубах, тамак жеш мубах. Ошон менен мен ибадат кылайын, күчтөнөйүн десең сооп аласыз. Ачка калып өлгөн атканда жеш фарз болот. Себеби денени сактап калуу милдет. Ошого анан кээ бир устаздар мен жаман көрүп атышат, сен ушуну туура эмес айтып атасың. Мен туура эмес айткан жокмун. Мен китептеги маселени айтып атам. Силер да китептен алып келгиле. Хадис турат. Хадистин өкүмү кеткен. Хадистин өкүмү кеткен деген биздин ханафи алымдар, чоң алымдар. Мен башкача айтканда бардык ханафи китептерди карасаңыз, мансух өкүмү кеткен деп айтылат. Эми 10-кылымдан кийинки келген кээ бир алымдар, хижраттын 10-кылымдан кийинки келген алымдар, эми хадис турат, амал кыла берели деп мындай философия кылгандар бар. Биз айтабыз, жогору жактагы алтын доорду карайбыз. Ханафи мазхабтын негизи болгон китептерди карайбыз. Мабсуд, Хидая, Шархил Викая, ошолордо барбы? Жокпу? Анда бисмилла. Аллах разы болсун. Азыр азан айтат, 40 секунд, 30 секунд калды. Азандан кийин сурооңузду берип коюң, азандан кийин жооп берем.